Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын жетекчиге жеке талап китебинен номер 17 сабак. Жусуп Баласагындын убазир орун басарлар кандай болушу керек? Ошол тууралуу маалымат аласыздар. Номер 16 сабагыбызда биз жетекчилер кандай болушу керек? Ошол тууралуу токтолгонбуз. Ал эми бүгүнкү чыгарылышта орун басарларга арналган ыр-саптарга көңүл буруңуздар. Убазир өзүн алат бектин жүгүн, өлкө ишин жолго салып өрөйткүчүн, болсун акыл, билими терең деңиз, аткарган мөөнөтүндө ишти тегиз. Абийир менен адилет анда болсун, ар бир күнү күрдөөлдүү ишке толсун. Эл ичинде барктуусу уяттуулар, уяты бар кишилер эл башкарар. Андайга бардык ишти тапшыра бер, калпыс ишке жол бербейт абийирдүүлөр. Сымбаттуу, көрктүү болсун убазириң, ишиң жөндүү анда дайым сенин. Ал болсун терең ойлуу жана да сак, билим менен жазууну билсин эң так. Этиятсыз убазир жакшы болбойт, эсеп-чоту болбосо иш оңолбойт. Эгер болсо бектери кыянат жан, эл тагдыры андай эле оор абдан. Бек күчүнө эки нерсе зыяндуу, ири жолго түз жолуңдан бурат бу. Бири эзүү шала акылык, да бири экөө менен бек элин бузат өзү. Бектерге алыс болор 5 нерсе бар, алыс болсо бек даңкы ашып ташар. Бири шашма, экинчиси сараңдык, үчүнчүсү залимдик да наадандык. Ичимдикке бектери жакын болсо, анда элине эң кыйын азап ошо. Убазири начарбы эл бузулат, бай-кедейи баарысы ыйлап турат. Эгер бек жакшыларды кылса жакын, өлкө байып бек алат атак даңкын. Эгер бек жамандарды кылса жакын, сөзү өтпөй булгап алат жакшы атын. Жусуп Баласагындын Куттуу билим китебинен 644 беттер. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Агайдын жетекчиге жеке талап китебинен 33-34 беттерден дагы кененирээк окуп алсаңыздар болот. Мен сиздерге учкай гана жеткиздим. Ал эми китептен эң жакшы маалыматтарга күбө болосуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.